Би бул жан дүйнөнүн тили жана руханий байлык. Мен Ишембекова Жылдыз, Балыкчы шаарындагы Балдар билим борборунун Жаш толкун элдик би ансамблинин окутуучусумун. Би өнөрүн үйрөтүү бул искусство аркылуу көркөм эстетикалык тарбия берүү. Би өнөрүнүн окутуучусу катары менин негизги максатым ар бир окуучунун индивидуалдуулугун ачуу, өзүнө болгон ишенимин арттыруу, чыгармачылык өнөрүн өркүндөтүү жана кесипке багыт берүү. Мен дал ушул өзүм эмгектенген Балдар билим борборундагы Жаш толкун би ансамблинде чыгармачылык билим алгам. 2009-жылы бул ансамбль алгач түзүлүшү менен эң биринчи окуучулардын катарын толуктагам. Менин устатым Жаш толкун би ансамблинин негиздөөчүсү Мукамбетов Саламат Догдурбекович. Чыгармачылык тарбия берүү менен кесипке багыт берди. 2012-жылдан баштап бүгүнкү биздин ошо Жаш толкун би ансамблинде иштеп жаткан Ишембекова Жылдыз деген кызыбыз экинчи мугалим болуп ушу Жаш толкун би ансамблинде иштеп келатат. Ишембекова Жылдыз жетектеген би тайпалар бул кенже тайпа, анан орто тайпалар. Ошо окуучулар чогойгондон анан жогорку тайпа болуп мага келе башташат. Ошо менен 11 класс бүтүп кетишет да. Алда ошо биздин Жылдыз кызыбыздын дагы 15тен ашык бүгүнкү күндө ошо өзүнүн репертуарындагы бийлерди жаратыпты да. Сепкилдер, Саат Алкакты, Медуза, Каччи, Тоолуктардын Тоби, Монаментип, Сыйкырдуу куш деген сыяктуулар уйгур элдик бийлерин чыгарып бүгүнкү күндө ошо окуучулар бийлет. Республикалык эл аралык деңгээлдеги кароо сынактарга катышып байгелүү орундарга ээ болуп келатышат. Жылдан тартып ушул күнгө чейин мен да устатымдын жолун улап келүүдөмүн. Ушул жылдар аралыгында окуучуларым менен көп ийгиликтерди багындырдык. Эл аралык, чет өлкөлөрдө өткөн сынак фестивалдарга катышып келүүдөбүз. Мисалы, Индия, Казакстан, Өзбекстан жана Турция мамлекеттеринде сынактарга ийгиликтүү катышып келдик. Ошондой эле өз мекенибизде өткөн эл аралык, республикалык, областтык жана шаардык кароо сынак фестивалдарга активдүү катышуу менен окуучулардын чыгармачылык эргүүсүн ачып, өнөрүн өркүндөтүп, маданий тарбия берүүдөбүз. Менин педагогикалык кредом искусство аркылуу чыгармачылык жана көркөм эстетикалык тарбия берүү.